Стамбулда эртең мененки саат 6 тахажжуд намазын окуп, Алладан балама шифа сурап, баамдат намазын күтүп отурган мезгилибиз. Бирок биринчи себебин жасабынан Алладан сурап дейт, ошондуктан Стамбулга балама операция жасаталы деп келгенбиз. Бирок ушул себебин жасаш үчүн сиздердин жардамыңыздар керек, андыктан Алланын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук кылып коюңуздарды суранабыз. Жана ошондой эле намаз дубаңыздарда бизди дагы унутпайсыздар деген ишенимдебиз. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн болгон окуядан алынып 2004-жылы тартылган Шамал Мушкери аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз жашоосунда ар кимдин үстөмдүгүнөн чарчап токойго машыкканы кетип, жалгыздыкта жашап денесин ар кандай кыйынчылыкка көндүрүп машыга баштайт. Анда эмесе каарманыбыздын аракетинен майнап чыктыбы, чыкпадыбы, биргеликте көрөлү. Экинчи дүйнөлүк согуш учуру Корея өлкөсү. Ал убакта Корея Япониянын кол астында көз каранды мамлекет эле. Биз кореялык каарманыбыз азыркы беттеште жеңүүчү болуп чыккан Чхве Бидаль менен таанышабыз. Бидаль ар кайсы мушташ ыкмалары менен машыгып, аны менен биргеликте эле учкуч болгусу келгендиктен, ошол учурда Америка менен катуу согушуп жаткан Японияга учкучтар керек экендигин билип, жоокердин кийимин кийип алып жашыруун түрдө кеме менен Японияга барат. Бирок каарманыбыз кемеден чыккандан кийин эле кийимдерин чечип коюп качып жөнөдү. Ал алыс эмес жерден учкучтардын бөлүкчөсүнө бара турган унааны көрүп, ошого жашынып, бөлүкчөгө кирүүнү максат кылып унаа менен кете берет. Бирок бул окуялардан көп өтпөй эле Америка Японияны жеңе баштап, өлкөдөгү ар кайсы аскердик бөлүкчөлөрдү жардыра башташкан эле. Ошол учурда биз каарманыбыз баш болгон кореялыктарды байлап койгондугун көрөбүз. Алардын жанынан өтүп бара жаткан япон аскер бөлүкчөсүнүн башчысы Като булар эмне үчүн байланып турат деп сурап, жоокердин айтымында кореялыктар камикадзе болуудан баш тарткандыктан байлап коюшкандыгын айтат. Японияда учагы менен кошо өзүн өзү жардыргандарды камикадзе деп коюшчу. Анда Като буларды бошотуп жибергиле, камикадзе деген бул ыйык милдет. Кореялыктар ага татыктуу эмес деген сөзүн айтты. Бирок кореялыктар бул сөздөрдү угуп жинигелип ызы чууга түшө баштап, арасынан каарманыбыз япониялык жоокерди сабап дагы салат. Биз ушул жерде Бидальдын мушташууга бир топ эле жөндөмү бар экендигин көрөбүз. Аны Като дагы байкап каарманыбызга сунушун айтып, сен мушташ алат экенсиң, кыйын болсоң мага беттешке чык. Эгер мени жеңсең, досторуң менен сени кой беремин. А эгер жеңе албай турган болсоң, азапта өлөсүң десе, каарманыбыз дароо эле жинигелип муштумун түйөт. Бирок каарманыбыз болгон күчүн колдонуп канчалык аракет кылбасын Катого эч эле алы жетпей, бир дагы соккусу өтпөй келтекчеп ордунан кыймылдай албай калат. Анда Като кылычын көтөрүп келип, мына сен жеңилдиң, анткени сен кореялыксың. Силерде эч кандай эр жүрөктүүлүк жок деп каарманыбызды уяткарып кетип калат. Ошентип Бидаль бул жолу аман калып, бул окуядан кийин бир жыл өтүп, Японияга Америка атомдук жарылуучу заттарды ыргыткандан кийин Япония согуштан жеңилип, өлкөдө жакырчылык башталып, адамдар арандан эле жамбага башташат. Алардын катарында каарманыбыз кореялык Чунбе деген бала менен достошуп, базарлардын биринде кумар оюнун ойнотуп күн өткөрө башташкан. Ошол убакта ишкерлерден акы алган япондордун турган аракеттер пайда боло баштаган эле. Алар бир күнү каармандарыбыздын ишин талкалап, биздин уруксатыбыз жок, эмнеге иштеп жатасыңар деп эле Чунбени сабай башташат. Муну байкап калган Бидаль дароо эле чуркап келип Чонбеге жардам берип, жанагы зөөкүрлөр менен мушташып, аларга каршылыгын жакшы эле көрсөтүп, бирок башчысы бир мезгилде келип кылычын каарманыбызга саят. Андан соң ал кылычын каарманыбыздын мойнуна такаганда коркуп кетип кой берип да калды. Муну көргөн зөөкүрлөр Бидальды шылдыңдап, сен сейгек турбайсыңбы? Менин бут кийимимди дагы булгадың, ошондуктан сага мүмкүнчүлүк берейин. Эгер бут кийимимди тилиң менен тазаласаң, сени өлтүрбөймүн десе, Бидаль айласы жок экендигин түшүнүп, бир жагынан коркуп турса, экинчи жагынан өлгүсү келбей айтканын кылат. Ошол убакта окуянын бардыгын сырттан белгисиз адам байкап турган эле. Ал бир мезгилде келип Бидальды ордунан тургузуп, силердин кылган ишиңер такыр эле туура эмес деп зөөкүрлөргө кайрылат. Бул убакта уялгандыктан четке качкан Бидаль окуяны сырттан байкап калат. Анда жанагы адам зөөкүрлөр менен мушташып, аларды ар тарапка кулатып, алардын башчысы менен бири-бирине кылыч такап калган мезгилде тартип сакчылар келип калгандыктан качып кетип калышты. Жанагы каармандарыбызды куткарып калган адам Чонбени ал жерден алып кетип, андан соң Бидальды дагы өзү менен ээрчитип жөнөйт. Научи меня так драться. Көрсө каармандарыбызды куткарып калган адамдын аты Бомсу, ал дагы кореялык экен. Ал бул жерде башка кореялыктарды чогултуп, цирк ачып, маскара поз болуп иштешип, анан дагы Японияда жашаган кореялыктардын балдары өздөрүнүн тилин унутпаш керек, ошондуктан мектеп ачышыбыз керек деген аракетте жүрүптүр. Анда каарманыбыз эң биринчи эле анда мени машыктырыңчы деп суранды. Бирок Бомсо күч бул жоопкерчиликти жана адилеттүүлүктү талап кылат деп эч кимди машыктырууну ойлонбой, каарманыбызды машыктыруудан баш тартса, ал болбой эле үйүнүн алдында жамгырга карабай эле олтура берет. Ошентип арадан
канча күн өттү белгисиз Бомсо каарманыбыздын өжөрлүгүнө таң калып, ага мыкты мушкерлердин бири Миямото Мусашинин китебин берет. Анан дагы Бидальды анча-мынча машыктырып, чыныгы чебер болуу үчүн 2000 күн талап кылынат. Бирок сен күчүңдү өзүңдү жана алсыздарды коргоо үчүн гана колдонушуң керек. Чыныгы мушкер ар дайым бардык жагдайга даяр жүрөт. Анан дагы күчүңдү ар кайсы учурга эле колдоно бербе деген сөздөн баштайт. Ошентип каарманыбыз досу менен мурдагы жумушуна кайтып, аны базардагылар сүйгек деп таанышып, Бидаль бир күнү өтө саркеч унаа менен келген адамды таанып калат. Бул жанагы япон аскер башчысы Като болчу. Ал дагы каарманыбызды дароо эле таанып, сен сүйгек деген атка конупсуң го. Өмүр үчүн мени менен мушташып ушул жагдайга келдиңби? Ушулбу сенин тандаган жашооң деп карата окуу жайына кирип кетип калды. Бул сөздөрдү уккан каарманыбыздын жүзү дагы бир жолу жер карады окшойт. Кандай болбосун досу экөө жумушун аяктап кечинде келе жатышкан эле. Ал убакта Япониянын башкаруусун америкалыктар колго алгандыктан келгендер ал жерде каалаган ишин кылышып, жергиликтүү кыздарга тийишип эч кимиси болушалчу дагы эмес. Бирок мындай сүрөткө Бидаль чыдай албай барып эле америкалык жоокерди бастырып жиберип, өзү куткарып жаткан кызды көрүп дароо эле сүйүп калды окшойт. Ал эле эмес кыз дагы Бидальды көрүп өзүн аябай эле башкача сезип кетет. Анткени жергиликтүү япондор дагы америкалыктардын алдында мындай ишке бара алмак эмес. Каармандарыбыз болсо кызды куткарып ал жерден кетишип, Бидаль колуна жаракат алганына карабай эле жүзүнөн жылмаюу кетпей калат. Ты чего улыбаешься? Влюбился, что ли? Ошол күндөн кийин каарманыбыз адам ташыган араба кеч болуп иштей баштап, жанагы кыздын жумушуна келип аны байкатпай ташый берет. Бир күнү ал кыз курбусу менен бара жатып, анын аты Йоко экендиги билинип, Йоко каарманыбыз тууралуу сүйлөп, мен аны таппай жүрөмүн, бирок ал эр жүрөк жолборстой экен. Тапсам рахматымды айтып, ыраазычылыгымды билдирмекмин десе, бул сөздөрдү угуп бара жаткан каарманыбыздын 32 тиши көрүнүп, Колгейт менен жууган байтур алыстан ак болуп билинип жатты. Ошентип каарманыбызга Йоконун мактоолору жагып, ал машыкканча япон кыздарын куткара баштап, уртокмок алган америкалык жоокерлердин темир жетондорун алып чогулта берет. Аны менен катар эле америкалыктар каарманыбыздын сүрөтүн илип, ага издөө жарыялап, тапкан адамга бериле турган сумма көбөйүп, дээрлик $20 чейин жетет. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз так эле Йокону алып келе жатса, аны америкалыктар байкап, артынан коолап жөнөп, Бидаль Йокону арабадан түшүрүп коюп өзү качып кетти. Ошол малда Йоко каарманыбызды таанып калды окшойт. Бир мезгилде Йоко тапанчанын атылган үнүн угуп каарманыбызды куткарып калып, ал далынан жаракат алгандыктан үйүнө алып келиптир. Ойгонуп кеткен Бидаль Йокону көрүп аябай уялып, бирок кыз өзү достошууну сунуштаса, өмүрү кыздын колун кармабаган каарманыбыз ага колун берип төбөсү көккө жетти окшойт. Подожди минуту. Держи. Спасибо. Ошол күндөн кийин каармандарыбыз жакындашып, биргеликте убакыт өткөрүп, бири-бирине сүйүүлөр ашып, ортодо махабат пайда боло баштайт. Бул убакта каарманыбыз көптөгөн япон кыздарын куткаргандыктан аны эр жүрөк жолборс деп тааный башташкан эле. Бир күн эле Бидальдын жанына түшүнүксүз балконский прическачан адам келип, менин артымдан жүргүнүң деп өзү менен алып жөнөйт. Көрсө бул адам Катонун буйругу менен каарманыбызды алып келиптир. Анда Като Бидальга кайрылып, биздин жоокерлер Корей кыздарын эмне кылгандыгын билесиң да, бирок сен эмнеге япон кыздарын куткарып жатасың? Анан дагы эр жүрөк жолборс деген атка конупсуң. Мойнума аламын, сенде чындыгында мушкердин руху бар. Бирок сен эч качан эр жүрөк жолборс деген атка татыктуу эмессиң. Анткени сенден самурай чыкпайт. Мына мен 5 жашымдан бери карате менен машыгамын. Мени өмүрүмдө эч ким жеңген эмес, ошондуктан сага жакшылап эскертип коеюн. Дагы бир көзүмө көрүнө турган болсоң өлтүрүп саламын деп коркутат. Ал эле эмес, бул убакта буга чейин каарманыбызды уят караган зөөкүрлөр циркте келип талкалап, силер эмнеге кирешеңерден бизге бербейсиңер деп Бомсуга ар тараптан кол сала башташты. Бомсу канчалык аракет кылбасын, көпчүлүккө алы жетпей, акыр аягы кылычтан каза болот. Бул жагдайды көргөн каарманыбыз катуу жини келип, колуна союл байлап, мен алардан өч аламын деп жөнөп кетсе, артынан башкалар дагы ээрчейт. Көрсө жанагы рекет сымал зөөкүрлөр Катонун кол астындагы карате мектебинин адамдары экен. Чогулгандар ал жерге келишип, ортодо катуу понт башталып, жада калса бычак, кылычтар дагы колдонууга кирип, айлана чөйрө канга бууланат. Бир мезгилде ал жерге тартип сакчылар келгенде гана ызы чуу токтоду окшойт. Анда каармандарыбыз качканга жетишип, бирок буга чейинки ызы чууда жеңилүү ызасын тартышып, Бидаль ошондо гана буга чейин Бомсунун сөздөрүн эстеп бир чечимге келет. Анда Бомсу күчсүз адилеттүүлүк эчтеке кыла албайт. Адилетсиз күч болсо жамандыкка гана алып келет. Ошондуктан күчтүү болушум керек экен деп досу Чонбе жана Аяш менен коштошуп, Бомсу берген китепти алып алып машыгуу үчүн тоого чыгып кетти. Бидаль дароо эле машыгууну баштап, бирок мындай абалда машыгуу өтө оор туруп,
Ал суукка чыдай албай кыйналып ыйлагысы дагы келип, ызы чууга түшүп, бирок артка жол жок экендигин түшүнүп турду. Ошондуктан машыгуу китебин кайра-кайра окуп, өзүн өзү тарбиялап, жаратылыш менен ирегишип суукка денеси чыдамдуу болуп калат. Ошондуктан ал убакыттын өтүшү менен талдардын бутактарын денеси менен сындырып, талыкпай машыгуусунун артынан ташты дагы колу менен сындыра чаап салат. Каарманыбыздын тоодогу бул машыгуусуна бир топ убакыт кетип, ал өзүн даяр деп эсептегенде гана кайтып келип, эң биринчи эле ал жердеги карате мектептеринин бирине кирет. Каарманыбыз машыгып жаткандарга сый көрсөтүп, мен силерди беттешке чакырамын. Максатым болгону күч сынаш, силерди өтө күчтүү мектепте укканмын. Мүмкүнчүлүк берип мени менен беттешип коюңуздар десе, жанагы карате менен машыгып жаткандар каарманыбыздын мурдагы күндөрүн дагы деле унутушпай мына сийге келип алып тургон. Макул, анда күчүңдү көрөлү деп беттешти башташат. Бирок каарманыбызга беттешке чыккандар биринин артынан бири чыгып, эч бири жеңе албай коюшат. Анткени бул аралыкта токойдо машыккан Бидалдын денеси таш болуп калган экен. Ошондуктан ал эч кимдин соккусун кенебей бир мектепти жеңсе, экинчи мектепке өтүп, бардыгын жеңип, анын аты гезитке дагы чыга баштайт. Ошентип каарманыбыз Японияда Раджабали Шайдуллаевтай эле жеңилбес мушкер катары тааныла баштады. Бирок бул жолу каарманыбыз өзүнүн атын японча Масутацу Ояма деп өзгөртүп, кабарчылар анын артынан кайда барбасын ээрчип беттештерди гезиттерге чыгара башташты. Маалымат тез эле бул убакта Япониядагы карате уюмунун башчысы болуп калган Катого дагы жетет. Каарманыбыз беттештердин арасында сүйгөн кызы Йокого жолугуп, Йоко каарманыбызды кубаныч менен тосуп алып, эң эле биринчи жуунтуп тарантып, андан соң кийимин дагы жууп берди. Анда Бидаль кубанган бойдон сапарын улантып, дагы мектептерди жеңип, Масутацу Ояма Япониядагы жеңилбес мушкер деген атка конот. Убакыттын өтүшү менен ар ким ар кандай ойду айтып, эми бул мушкерди ким жеңе алат? Аны жеңсе бир Като жеңиши мүмкүн, анткени Като 8-чи дандагы каратенин чебери да. Ишеним бир эле Катода калды окшойт деген сөздөр чыга баштайт. Ошол себептен Като кабарчыларды чакырып маалымат берип, Масутацу Ояма жөн эле кореялык селсаяк, ал эч кандай мушкер эмес. Мен аны эч кандай мушкер катары көрбөймүн, ошондуктан анын мага эч кандай кызыгы жок деген сөзүн айтат. Бул убакта ар кайсы карате уюмунун башчылары олтуруп алып каарманыбызды жок кылуунун аракетин көрүшүп, адамдарынын бирине бычак берип жөнөтүп жиберишти. Бидаль болсо достору менен эс алып жүрсө, адамдар келип андан кол тамгалышып, ошол учурда жанагы жөнөтүлгөн адам байкатпай эле бычакты сайып кетет. Бирок каарманыбыз ызы чууга алдырбай эле эч кимге билгизбей, ал жерден кетишип дарыгер чакырып, бул жолу дагы аман калды. Бирок эми Йоко каарманыбыздан суранып, мен күндө сени жоготуп аламбы деп коркомун. Сураныч, мушташтарыңды таштачы, сен менин жанымда болсоң мен бактылуу болмокмун. Мушташты таштаймын деп мага убадаңды бересиңби десе, каарманыбыз эмне кылышын билбей башын ийкейт. Анда Йоко кубангандыктан каарманыбызды кучактап, аны жакшы көргөндүгүн дагы бир жолу билдирет. Бирок бул окуядан көп өтпөй эле каарманыбызга коңгуроо келди. Анда Бидал шашылып эле барса, досунун ишканасы чачылып, колуна бычак сайып каарманыбызга белги калтырып кетишиптир. Бидал досунун колундагы бычакты чыгарып эле дароо айтылган жерге жөнөдү. Каарманыбыз барып буга чейин көргөн Катонун адамын көрөт. Анда ал дароо эле кылычын алып Бидалдын башына такап, кана көрсөтчү күчүңдү деп экөөнүн ортосунда мушташ башталат. Бирок жанагы адам бат эле каарманыбыздын далын кылычы менен сайып, Бидал жини келип каршылашына өтө катуу сокку өткөрдү. Ошол убакта каарманыбыз жыгылып, жанагы соккунун таасиринен каршылашындагы оозунан кан чыгып, колунан кылычы түшөт. Түн өтүп таң аткан мезгилде гана Бидал өзүнө келип, ордунан туруп, жанында олтурган каршылашын кармалса, ал эбак эле өлүп калыптыр. Бул окуя тартип сакчыларга жетип, Бидалды камап коюшуп, Йоко каарманыбызга келсе, Бидал жолугуудан такыр эле баш тартып койду. Анткени ал Йокого берген убадасын кармай албай койгондуктан өзүнө жини келип жаткан болчу. Бир күнү ал жерге Като келип, менин адамым Рёми бизге айтпай эле өз билимди кылыптыр. Бирок ал эми сенин муштумуңдан өлдү, ошондуктан мен аны үчүн өч алышым керек. Андыктан сени беттешке чакырамын десе, каарманыбыз мен эч ким менен мушташпаймын деп ызы чууга түшөт. Ты свободен. Они признали, что это была самозащита. Бактыга жараша болуп өткөн окуя аныкталып, каарманыбыз эркиндикке чыгып, аны чунбе тосуп алып, бирок бул жолу унаанын ичинде олтурган Йоко өзү жолугушууга чыкпай коет. Като болсо мен аны беттешке чакырып, эл алдында өлтүрөмүн деп даярданып жаткан. Бидаль мушташты ойлонбой эле алыска сапар алып, ар кимден сурап, акыр аягы көздөгөн жерине жетет. Я тот, кто убил вашего мужа. Көрсө каарманыбыз кокусунан өлтүрүп алган Рёминин үй бүлөсүн таап, андан кечирим суроону чечиптир. Бирок Рёминин аялы менен баласы каарманыбызды кабыл алгысы дагы келген жок. Анда Бидаль болбой эле суукка карабай эшигинин алдында тизе чөгүп олтуруп, кожойке чыккан мезгилде мушташкан кийимдерин берип, мен экинчи мушташпаймын. Сураныч, үй жумуштарыңыздарга жардам берейин. Мени кечирип коюңуздар десе, кожойке жини келип таштанды сууларды бетине чачып жиберет. Бирок Бидаль бул кордукка деле чыдап, алардын чаркарында жашай баштап, кожойкенин уруксат бербегендигине карабай эле үй жумуштарын жасай берди. Бир күнү каарманыбыз Рёминин баласы Томаяны башка балдар шылдыңдап жаткандыгын көрүп,
Алар Томаяга сен эми атаң жок жетимсиң, жада калса тоого дагы чыга элексиң. Атаң жок болсо кантип чыкмак элең? Эчтекени көрбөй эле чоңоюп турбайсыңбы деген сөздөрүн угуп, каарманыбыз кичинекей Томаяга дагы жардам бергиси келип, аны жонуна көтөрүп алып тоого чыгып жөнөйт. Бидал чарчаганча ар кайсы жерде эс алып акыр аягы тоонун үстүнө чыгышты. Ошентип убакыттын өтүшү менен каарманыбыз Томая менен тил табышып, аны менен жакындаша баштап, үй жумуштарын кылып, үй бүлөнүн бир мүчөсү сыяктуу болуп калды окшойт. Ошондой күндөрдүн биринде эле ал жерге каарманыбыздын досу Чунбай келди. Ал гезиттеги кабарларда Бидал Риоминин аялы менен жатып алыптыр деген маалымат чыккандыгын көрсөтөт. Бул маалыматты окуган Риоминин аялы каарманыбыздын жанына келип, мен дагы гезиттеги жалгандарды окудум, бирок мен сиздин чындыгында жакшы адам экениңизди түшүндүм. Томаяга үлгү боло турган атасы жок, эми сиз үлгү болуңуз. Ошондуктан бул мушкерлик кийимиңизди кийип беттешке чыгып Япониянын эң күчтүү адамына айланыңыз. Бул ишти балам Томая үчүн жасаңыз. Сиздин бизге болгон жардамыңыз ушул болсун десе, каарманыбыз эмне кылышын билбей, үй бүлөнүн кечиримин алыш үчүн кийимди кийип алып дароо жөнөп кетет. Каарманыбыз Катонун беттешке чакыруусун кабыл алып, бирок алардын беттеши көпкө созулган жок. Анткени каарманыбыздын таштай тийген соккулары Катонун бутун алсыратып, Бидал акыркы соккусун так эле Катонун маңдайына алып барып токтотот. Мындай абалга түшкөн Като жеңилгендигин толугу менен эле түшүндү окшойт. Ошондуктан ага болушабыз деген адамдарын токтотуп, Бидал ыраазычылыгын билдирип артын карап басып кетсе, Като дагы анын артынан сый көрсөткөндүгүн билдирет. Биз мындан соң каарманыбыз бука менен дагы күч сынашып жаткандыгын көрөбүз. Уламыштардын биринде Бидал буканын мүйүзүн колу менен сындырып салган деп айтылат. Андан сырткары тасманын аягында берилген маалыматтар боюнча, каарманыбыз Чхве Бидал 1964-жылы Мушташтын Киёкушинкай ыкмасы менен мектеп ачат. Алардын мушташ философиясы бир сокку бул чечүүчү деп аталчу. Ошентип каарманыбыз 1994-жылдын апрель айында Японияда көз жумган. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, келерки тасмадан жолугушканча амандыкта бололу.